Учурда төө бурчакка туруктуу баа коюла элек. Анткени ага кардарлардын суроо талаптары таасир этет. Быйыл Талас облусунда 54 000 гектар аянтка төө бурчак эгилген. Түшүм жыйноо кызуу жүрүп жатат. Жергиликтүү бийликтин айтымында түшүмдүн 15% жыйналып калды. Бүгүнкү күнгө где-то бир 8,5 миң гектар жер уборка болду. Бул Талас облусунун бүгүнкү күндө 15%-ин жыйналды дегенди билдирет. Мындан тышкары азыр Талас областынан тышка экспорттор жаңы башталды. Бүгүнкү күндө 59 экспортер ушул сыртка чыгаруу боюнча эмгектенип атат. Негизинен дүйнөнүн 25 мамлекетине кетип атат. Дыйкандар төө бурчакты жогору баада сатууга үмүттөнүшөт. Кампаларда азыртан эле төө бурчакты кабыл алуу башталды. Атайын баа белгиленбегендиктен баасы өзгөрүп турат. Фасолдун баасы азыркы бүгүнкү күндө 2022 жылдын 6 сентябры. Бүгүнкү күндө баалар толук чыга элек. Бул белгисиз баалар. Болжолдуу бааларда бул азыр кымбат болуп кетеби же арзан болуп кетеби азыр эч ким билбейт. Бул убактылуу баалар. Лопатка ак фасолдун сорту 85 сом бүгүнкү күндө. 85 сом. 1-2 сом өйдө ылдый бар фасолдун сапатына жараша. Томатный деген кызыл фасолюс бар. Анын баасы 65 сомдон 68 сомго чейин болуп атат. Дагы скороспелка деген сорту бар. Булар 80 сом тегерек болуп атат. Бирок булардын баары толук бүгүнкү күндө чыгып калган баалар эмес. Бир 10 күндүн тегерегинде баалары чыга баштайт да жайдан. Бул бааларды берден биз чыгарбайбыз да, берден кыргыздар чыгарып, же болбосо 5-10 фирма чогула калып эле бааларды арзан кылабыз, кымбат кылабыз, мындай кылабыз дебейт. Атайын баа белгиленбегендиктен баасы өзгөрүп турат. Төө бурчактын баасы экспорттон көз каранды. Ал эми эксперттер төө бурчактын баасын Аргентина же Түркиядагы түшүмгө карата аныкталаарын айтышат. Эгерде бул өлкөлөрдө түшүм аз болсо, анда Таластын төө бурчагынын баасы кымбаттайт. Эске салсак, жыл сайын Таласта 100 000 тоннадан ашык төө бурчак жыйналып экспортко чыгарылат. Улукман Бейшеналиев, Мелис Элебесов, Талас облусу.